Убакыт керек. Убакыт керек. Азыр жана айтматовдун биринчи мугалими дүйшөн бар. Азыр биз дүйшөндөрбүз. Абдушкур ажы дүйшөн, Чубак ажы дүйшөн, Максат ажы дүйшөн, биз дүйшөндөрбүз. Да, дүйшөндөрбүз. Балким биз көп нерсени туура эмес кылып атабыз, бирок туура деп ойлоп атабыз. Адамдарга дин айтып атабыз, жеткирип атабыз. Анткени биз тарыхтан көрдүк, ушул динди карманып, биздин адамдар жаман болгон жери жок. Биз улут катары сакталып калдык мындайча. Анан дүйшөндүн окуучулары алтына профессор болгондой эле мен ойлойм, бардык ордуна келет деп ойлойм. Кыргызда жакшы сөз бар. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген. Балким бир чейрек кылымда бардыгы калыбына келип калат деген пикирдемин. Мисалы үчүн 10 жыл мурдагы ислам Кыргызстанда, азыркы ислам айырмасы таптакыр башка. Азыр мисалы 10 жыл мурда мусулман болсо эле сөзсүз түрдө дамбал кийиш керек деген түшүнүк болсо, азыр жынсы кийет. Мен бир күнү медресеге барсам, имам өткөн студент жынсы менен өтүп атат имам. Мен таң калдым. Силер өнүгүп кетсиңер десем айтат, биз ушундай дейт. Жынсы кийип алган кадимкидей эле. Мисалы үчүн мурда мусулман болгон кепка кийсе болуп кетти, азыр кадимкидей кийинет. Анан мурда адамдардын кийимине карап жамаат белгилүү болчу да. Бул салафит, бул даватчы, бул. Азыр кийимден ажырап болбойт. Анткени бардыгы ал кийимде эмес маселе, маселенин бардыгы жүрөктө, адам жан дүйнөсүндө, адам акылында экендигин туура түшүнүп калышты деп ойлойм менчи. Ошон үчүн буга убакыт керек, бирок азыр бар. Мисалы үчүн өткөндө Кара Балтада арак заводдун аткаруучу директор сүйлөп атат, радиодо айтып атат да, мисалы үчүн дейт, мен айтсам болобой билбейм, бирок адамдар арак ичпей калып, биз банкрот болуп калдык дейт. Азыр арак ичкен тойлор өтө аз болуп калды. Демек, биз сапатка кетип атабыз. Мурда балдарын мектептен окутпай коюшчу мусулман болгондор. Азыркы учурда балдары Оксфорддо, Кембриджде окуп аткан мусулмандар бар да. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бизде азыр сандан сапатка өтүүнүн процесси башталды, Кудайга шүгүр.